Айбек Жанышбекович, ол Бишкектин ишин токтотууга эмне себеп болду? Булар бир нече кепилдикти берген, эми ал деле коомчулукка маалым болгон да, мына февраль, марттарда курулуш иштерин бүтүрөбүз, ишке киргизебиз деп алар убадасын берген. Андан сырткары бизде жанакы долбоорлору, бир болуп, курулушу баш болуп калбады беле. Ошондо биз чыгып сүйлөшкөндө биздин архитекторлор айткан, мындай курулуш менен эскиздик долбоорлорду булар ишке ашыра албайт депчи. Себептен де аны негиз катары кылып бекитип алганбыз, бирок тилекке каршы курулуп атканда булар курулушун башка нукта өткөрдү да. Анан эмне себептен биз ошолорду бузуш керек деген маселени койдук. Себептен де булар Градсоветке бизге кийин декабрь айында 2025-жылы болуш керек, булар башка долбоор алып келип атат да. Анан биз айттык, кандай биринчи долбоорлорду көрсөттүңөр эле, ошо менен бартабыз дедиңер эле. Эми экинчи долбоорду биз өткөрө албайбыз. Себептен де ал долбоор таптакыр эле концепциядан туура келбейт да. Башка концепцияда жазалчу нерсе болчу. Андан кийин чечим кабыл алгандан кийин булар кайта бузганга киришкен жанакы курулуштарын. Калп айтпасам 7-8 ай болуп кетти болуш керек мына бузуп аткандары. Биз өткөндө 2 жума мурун мен барып буларга эскертүү бергенбиз. Мына 2 жума беребиз. 2 жуманын ичинде силер ушул бузуу иштерин аяктагыла болду. Жолду да бошотуп бергиле. Бияка жанакындай көрктөндүрүү иштерине киришкиле. Көрктөндүрүп бизге шарт түзүп бергиле. Болду. Бул курулуштар токтош керек. Себептен де эми бул жыл бою эле созулуп келе бербейт да. Андан кийин биз байкашыбыз боюнча булар 2 жума мындай кандай десем көңүл бурбай мына көңүлсүз иш жүргүздү дагы 2 күн калганда мындай бир иштерин илгерткенде аракетин көрүштү да. Демек жазаса болот болчу да. Эмнеге алар жазаган эмес, бизге түшүнүксүз да бул. Анан биз ошол учурда 2 жума мурун биз эскертүү баракчасында жазып бергенбиз, бүт баарына айтканбыз, эгер 2 жумада булар деген милдеттенмесин аткарбаса, биз ошол жанакы соода туюндарды, ичиндеги соода туюндарын биз жабабыз. Милдеттенмелерин аткарбаган болсо, анан ошол жерден мен жанакы курулуш министрлигинин өкүлүнө да суроо бердим. Булар тиешелүү тартипте ишке киргизди беле бул эмелерди, жер астында өтмөктү дегенде булар жооп берди, жок, андай болгон эмес, техникалык эле ишти баштаган деп, техникалык жагынан. Бирок эч кандай расмий түрдө, мыйзам түрүндө булар ишке киргизген эмес деген маалыматты алгандан кийин биз талапты койдук. Анда биз 2 жумадан кийин иштер бүтө элек болгон болсо, себептен де бул дагы ошол ичиндеги соода туюндарда иштеп аткан биздин жарандарга да коркунуч келтирет, башка көрүнүштөр болот. Ошондон биз айттык, болду. Шаардын алдындагы милдеттенмелерди аткарсын, бүт курулуш иштерин толук кандуу бүтүрсүн, анан тиешелүү тартипте ишке киргизгенден кийин анан соода туюндар иштейт деп биз айттык. Андан сырткары жол өтмөктөр курулуп иштеп аткандан кийин биздин жарандар жол өтмөк катары колдонууга шарт түзүп бересиңер, эч жерин жаппайсыңар деген талапты койдук. Айбек Жанышбекович, мындай кескин чечимиңиз менен ишкерлерди кысып, бизнеске тоскоол кылып жаткан жоксуздарбы? Баягы алдында соода дүкөндөрүн иштеткендер инвестордун маселеси менен баш оорубайт да. Бизнести, орто майдан бизнести да колдоого даярбыз. Бир гана талап, алар дагы мыйзам алкагында өзүнүн милдеттенмелерин так аткарыш керек да. Жана биздин Бишкек шаарынын тургундарын жана коноктордун укуктарын да чектебеш керек да. Мүмкүнчүлүктү толук түзүп бериш керек алар. Анан кийин бүгүнкү күндө мага түшүнүксүз болуп атат, ошол Олд Бишкектин жанакындай жетекчилиги кандай тартипте алар ишти бүтүрбөй туруп, курулушту бүтүрбөй туруп, кандай ижара түзүп, ошолорго шарт түзбөй туруп эле ишке киргизип атат да. Алар азыр ижарасын алып атат, бирок ижара алганы менен шаардын алдында болгон милдеттенмени аткарган жок да. Демек, биз кызып атабызбы же
Булар бизден ижарага алган жердин алканынан булар кызып атабы да, булар мындай туура коюш керек да суроону. Бизде себептенде биз эч кандай кысым көрсөткөн жерибиз жок. Буну деген мына тескерисинче ошол Олд Бишкектин жетекчилиги ушундай кырдаалды түзүп атат да. Негизи чыгымдарды булар деген укукту ошол Олд Бишкектин тарабынан талап кылыш керек. Олд Бишкектен силер эмнеге бүтүрбөй туруп, иштериңерди бүтүрбөй, курулуш иштерин бүтүрбөй, тиешелүү тартипте ишке киргизе электе силер биз менен келишим түзүп туруп анан бизге аларга милдеттемелерди коюп атат да. Мисалы айтып кетейин, эми ал жерде ижарада оңой эмес. Биз мына сурасак айына 25-30 миң төлөгөндөр бар экен да. Эми бул дагы оңой ижара эмес да. Анда ижарадан бошотуш керек. Олд Бишкек дагы тиешелүү кадамдарга барыш керек. Бул кошумча мындай суб арендага берип аткандан кийин мен бир нече жолу баргам, курулуш иштери менен таанышып, бир нече жолу булардын элге да болгон убадасын булар ачык айкын мына соц тармактары аркылуу да айтып атышпадыбы. Мен Монте-Карло кылам, мен биякты ошол эскизди кайта көрсөтүп, ушул эскиз менен курам деген баарыбыз көрүп аттык да. Мен да барып аттым. Демек мен дагы ошол бизнеске кысым кылбастан биз болгон шартты түзүп бердик. Кургула. Мына бул деген Бишкек шаары үчүн чын-чындан келгенде маанилүү долбоорлордун бири болгон инфраструктуралык. Биз дагы айтып атабыз, жер астындагы өтмөктү ушундай соода туюнга айлантырып, элдерди коомдук жай түзгөнү бул жакшы иштердин бири. Жана биз дагы аралашканбыз. Мен ошол Олд Бишкек буну дагы так билип алыш керек. Биз жанакындай суу түтүктөрүн, канализацияларын, газ тутумун болгонун бул баарын выносты милдеттемени мэрия алган. Биз аткарып ошол иштерди алганбыз да. Анан биз өзүбүздүн милдеттемебизди аткардык. Мынакей бүгүнкү күндө болгону жанакы трансформатор кое турган жайын бүгүнкү күнгө чейин биз мынакей аныктап чечип бердик буюрса. Бирок мен айтып атпайм. Алардын да милдеттемеси бар болчу. Милдеттемелерин аткарыш керек эле. Мен таанышкандан кийин, мен көрүп аткандан ошол милдеттемелерди 2 жума мурун буларга кандай таң буларга ачылыш болуп атабы? 2 жума мурун биз койгон талапты эл да көрдү да. Соц тармактары аркылуу мына биздин массалык маалымат каражаттары аркылуу да угушту да баары. Биз 2 жума мурун барып баарына эле бирдей эле мындай угулгандай кылып айттык го, маалыматты айттык. Мына 2 жума беребиз. 2 жумада силер биз айткан талаптарды аткарбасаңар жабабыз деп айттык беле? Айтканбыз да. Булардын жүйөсүн уксак, ал жерди дароо эле бузуп салсак, ары бери өткөндөрдүн коопсуздугуна коркунуч келет, оор техниканы колдонуу да кооптуу деп айтып жатышат да. Анан ооба, туура. Аны мына ушинтип ушундай мындай маселе менен булар 4 ай бою бузуп келатат да. 4 ай бою. Бирок биз мына 2 күндү, акыркы мына 2 күндөрдү байкадык. Мына понедельник, вторник, дем алыш күндөрү булар деген мындай ыкчам иштесе болот экен биз да көрдүк да. Канча деген жумушту 2 күндө бүтүрүп койду да. Эмнеге анда буга чейин созуп келген, анда ушундай эмелерди айтып, мисалылар, маселелерди айтып токтогонун түшүндүрүп берип атат. Бирок мына 2 күндө биз көрдүк го кандай деген иштесе болот экен. Ошону ыкчам эле бузуп койсо буларда толук кандуу мүмкүнчүлүгү болгон. Бирок эмнегедир алар дагы кандай бир нерсе менен созуп келген. Анан мен айтайын, ачык эле, эч кандай жеке саясий же болбосо башка бизде кызыкчылык жок. Бизде бүгүнкү күндө чарбалык иш менен алек болуп атабыз жана биз койгон талаптардын баары бул чарбалык маселелер. Эгер ошол эле учурда булар бузуп, ошол жерди тазалап койгон болсо биз эч кандай мындай кадамдарга барбайт элек. Биз дагы айрым учурда ар бир кадамыбыз үчүн да жооп беребиз да. Ошондуктан биз мындай кадамга бара тургандай мындай башка негиздемелер жок да. Булар чарбачылык эле маселе да. Айбек Жанышбеков, сиз өзүңүз айттыңыз го жана акыркы 2 күндө ишти мындай тездетүү ишти депчи. Дагы убакыт бергенге мүмкүнчүлүк бар беле же бергиңиз келген жокпу? Буга чейин дагы бул 2 жумага чейин дагы биз сүйлөшүүлөр, бир нече сүйлөшүү талаптарды коюп аттык да. Биз мун инспекция аркылуу, акимият аркылуу баары бай бүтүргүлө, моякта жолдо тозгон турган краныңар жолдорду тозуп атат, бүтүргүлө. Булардын жанакындай жөөлөр менен биз дагы көп нерсени эле
күлүп бүтөт депчи тилекке каршы мен айтып атпаймынбы, мына бүгүн канча мына эми бул жылдан жылга уланбаш керек да, бул курулуш иштери бүтүш керек да, эми бир күнү бүтүш керек да булчу. Жанагы Кандай элес нерсе? көрүктөндүр иштери боюнча мэрия муниципалдык кызматты суу бербей койгон үчүн дагы иш жылбай жатат деп билдирүү жасашыптыр да. Буга эмне деп жооп бересиз? Эми мындай да, ага жооп берейин. Биз бүгүнкү күндө таза сууну сугатка колдонууга эч кандай эч кимге мындай шарттарды түзбөйбүз да, жана колдонбойбуз. Эми таза суу деген таза суу. Булар азыр дароо эле бизге таза сууга кош бергиле да сугатты кылабыз деп атат. Ким ага уруксат берет? Уруксат берилбейт. Ошол эле аралыкта мына 150 миң сомдук чыгым менен боло турган ишти булар деген мындай бир чоң көйгөй кылып алды да. 1 миллиард, 2 миллиард дегенде кылып аткан иштин алкагында 150 миң сом эмне деген сом? Ал деген ошол Шопокова көчөсүнөн тартып келе турган техникалык сууну колдонсо болот эле да. Бирок андан бүгүнкү күндө шылтоо кылып атат. Биз болсо аны дагы макул мэрия өзүбүзгө алайлык деп туруп азырына мен тапшырма бердим. 1-2 күндө биз сууну тартып беребиз аяка. Кошуп беребиз. Бирок мен айтайын, эми ал деген шылтоо кылып туруп канча деген миллиарддык долбоорду 150 миң сомдун алкагында сөз көтөрүш бул туура эмес деп эсептейм да. Анан бул мэрия кылыш керек эле деп, мэриянын милдеттенмесине жок, тескерисинче ар бир бизден ушундай хоз субъекттер тегерек четин өздөрү сугарып, өздөрү көрүктөндүрүш керек. Бул биздин көрүктөндүрүү эрежелердин биринчи талаптардын бири да. Кандай ойлойсуз? Эмне үчүн булар ишти создуктуруп келген же бир нерседен үмүттөнүп, бир нерсени күтүп жатат деп ойлойсузбу? Мен эми аны айта албайм, жана ал боюнча дагы мындай иликтөө да жүргүзгөн эмеспиз. Себептенде дагы бир жолу айтып атпаймынбы? Алар дагы сизге да айткандай, бул биз ыкчам кыла турган болсок, биз жарандарга, ошо Бишкек шаарынын тургундарына бир коркунуч келтиребиз, жана жер астындагы курулган курулуштарга дагы кандай бир таасир этет, бат-бат кылганда бузулуп калышы мүмкүн, башкасы болуп калышы мүмкүн деген көйгөйлөрдү айтып келди да бизге, маселелерди. Ошондуктан биз түшүнүк менен кабыл алып, мына убакыт бергенбиз. Бирок мындан ары убакыт канча убакыт керек, биз түшүнүксүз болуп калды. Себептенде айрым иштерин биз көрүп аттык, эми булар мындай бир токтоткондой сезилип атты да. Анан биз ошон үчүн ушундай кадамдарга барып, ыкчам канчалык булар тез арада кылган болсо, ошончолук тез арада мыйзамдуу түрдө ишке киргизип, ишти баштаганга буларда мүмкүнчүлүк бар. Биз аны чектебейбиз. Тескерисинче, эгер бизден кайсы жардам керек боло турган болсо, биз бергенге даярбыз, жана ишти тездеткенге биз дагы кызыктарбыз. Айбек Жанышбекович, эми эмне болот? Олд Бишкек жабылды, азыр дүкөндөр жабык турат. Болду, эми көрүктөндүрүү иштерин жанакы бузуу иштерин бүтүрүп, көрүктөндүрүүсүнө өтүп, көрүктөндүрүүнүн баарын жанакындай ушул жанакы жол өтмөктүн үстүндөгү жамгырдан кийин суу толуп калган жерлерди оңдоп түздөсүн. Ошол бүт болгон биз көрсөткөн кемчиликтерди жойсо эле, биз соода туюмдарды айтып атпаймынбы, расмий түрдө ишке киргизгенден кийин биз ишке киргизгенге биз даярбыз да.